Assalamu алейкум. Урматтуу кыргыз элим. Assalamu алейкум. Өзбекстан. Мындан 3 ай мурун Нурсултан Нурзунбаев кыргыздарга шек келтирип, силер итсиңер деп дагы башка сөздөрдү айтып, намыбызга шек келтирген, улуттар аралык вопросту көтөргөн. Бул боюнча шариатта да келет. Биз бөлүнбөшүбүз керек. Мен нацист эмесмин. Мен просто өз мекенимди, элимди жакшы көрөм. Мекенимди, элимди коргогонго даярмын. Кайсы убак болбосун. Сен телефон аркылуу вызовду кабыл алдың. Аны элдин баары көргөн. Сага организаторлор чыгышты. Уже андан бери 3 айдан бери сен менен сүйлөшүп атып, организаторлор чыгышты. 22 декабрь Москвада болуп турчу турнирге макулдугуңду бер деп. Десе сен аябай көп акча сурадың. Андай акчаны сен өмүрүңдө да көргөн эмессиң. Өмүрүңдө да канап көргөн эмессиң. Мен киммин? Мен, во-первых, весь мас сенден. Во-первых, во-вторых, мен кикбокс боюнча дүйнө чемпионумун. Сенин шансың көп. Сен тажрыйбалуусуң. Туурабы? Же туура эмес деп атамбы? А мен ишенем үмүткө. Надежда деген бар Кыргызстандачы, вера и надежда. Мен ошого карап, жакшы намыз үчүн бекем турам деп, жакшы бойго даярдым, мен даярмын азыр. А сен ушу күнгө да качып жүрөсүң. Сага организаторлор чалат, бойду кабыл ал. Десе мен тияк турушам, бияк турушам, анан бутум ооруп атат, тиягым ооруп атат. Тышкан көтүн көрүп аксайт деген сөз бар. Эми 7 январда боло турчу бойго да конкретно ответин бербей атасың. Сен жок деп да айтпайсың, ооба деп да айтпайсың. 7 январда Москва шаарында боло турчу бойду кабыл ал. Сага срок. Бүгүн 21 ноябрь саат 2 болду. 2019 жыл. Ушунун 25-ине конкретно жооп бер. Чыгам деп, чыкпайм деп. Мен сен артыңан эле кечке кулап жүрө бермекмин, бойго чыгыр деп. Мен башка кылар ишим жокпу? Конкретно жооп бер. Жооп бербесең, знак молчания, знак согласия дейт. Сен ким экениңди анда билесиң да. Өзбек эли да билет, Кыргызстан да билет ким экениңди. Кыргыз эли билет сен юбкачан экенин. Сен юбкачан жаралгансың. Просто адашып шым кийип алгансың. Юбка сеники. Бул жерде улуттар аралык вопрос болбош керек. Сен анан мен организаторлордон аябай сурангам, мага ошо рингке эле киргизип бергиле депчи. Болду, 8 голу кирип эч чаап бергиле. Ошол жактан мен сени менен расчет кылып алам. Анан сен Ташкентте урушабы Дастан дедиң. Хорошо, мен Ташкентке барайын. Анда айт сен. Мен сени Кыргызстанга чакырбай элем да. Сен Кыргызстанга келе албайсың. Сен Ташкентке чакырдың. Анда айт сен. Мен Дастан, мен Казакстанга бара албайм, Кыргызстанга бара албайм, Москвага бара албайм. Мен только Ташкентте өз үйүмдө урушам деп айт. А мен намыз үчүн сенин үйүңө барышыңа даярмын. Же болбосо 7 январда бойду кабыл ал. Ответин күтөм. Ответ бербесең, анда сен ким экениңди билесиң да андачы. Кыргызстан менен Өзбекстан мамилеси жакшы. Бир туугандай мамилеси бар. Ал кала берет. Просто шаак болгон шакалдар чыгат да ортодочу. Ошолорду эми түшүнүңөр да. Ассаламу алейкум кыргыз элим, ассаламу алейкум Өзбекстан.